Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрө боюнча программасы жаңы атласын жарыялады. Андагы маалыматтарга ылайык Кыргызстандагы климаттын өзгөрүшү дүйнөлүк орточо көрсөткүчтөн 2 эсе тездик менен жүрүүдө. Өлкө айлана чөйрөнү коргоо жаатында ийгиликтерге жетише алды. 2000 жылдан бери токой аянты 6,2%дан 6,9%га чейин өстү. Ал эми корголуучу аймактардын аянты 3 эсе көбөйүп, 1,5 миллион гектарга жетти. 2040 жылга чейин бул аймактарды өлкө аймагынын 10%-на чейин кеңейтүүнү пландаштырууда. Бул долбоор 2019 жылдан бери иштелүүдө. Анда министрликтер жана мамлекеттик мекемелер тарабынан консультациялар, маалымат алмашуу, геомаалыматтык система боюнча эксперттерди окутуу жана техникалык жабдуулар менен камсыз кылуу аркылуу ишке ашырылды. Анын алкагында 23 адис окуудан өткөрүлгөн. Бұл атластың мақсаты бұл эми борбордук Азияда гана эмес, дүйнө жүзүндөгү мына жогоруда айтып кеттиңер, климаттын өзгөрүшү боюнча, айлана чөйрөнү коргоо боюнча өзүнүн чоң салымын кошот. Себеби дагы бир жолу белгилеп кетем, ана 40 жылдан бери бул мындай атлас биринчи жолу кабыл алынып атат.